Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар Жоқ каналы. Бүгін 1 август 2022 жыл туғандар. Мен Ағордо конушунда жүрөм. Ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен. Болгондо да жолдун жээгинде жайгашкан, бизнес кылганга ыңгайлуу жерде жайгашкан үй сатылып аттыр. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген туғандар. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Барпо Алыкулов жана Лушухина көчөсүнүн кесилишинде турам. Бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үй ушул жерден батышты карай басып барганда жайгашкан. Лушухина көчөсүнүн жээгинде болуп калат. Анан бул жерден сатылуучу үйүзгө чейин 215 маршрутка барат жана бул Барпо Алыкулов көчөсүнөн көптөгөн маршруткалар өтөт тугандар. Анда мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Элүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйгө да жетип келдим тугандар. Бул мынакей көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай пескаблок менен көчө тараптан тосулган жана көрүп турганыңыздардай ворота орнотулуп турган. Лушухина көчөсү жана дагы бир көчөнүн кесилишинде углойдо жайгашкан үйүбүз. Кандайдыр ишкердик кылсаңыздар өтө эле ыңгайлуудай көрүнөт. Дүкөн же болбосо стройматериал саткан дүкөндү кыскасы өзүңүздөрдүн оюңуздардагы бир ишкердик кылсаңыздар болот. Анан бул жерге чейин 215 маршрутка келет тугандар. Суу бар, свет бар экен, канализация деле келген киргизип алуу керек, газ деле келген киргизип алуу керек. Бул мынакей үйүбүздүн батыш чек арасы. Бул жерге чейин болуп калат тугандар мынакей. Үйүбүз көчө тарабынан жана бардык жагынан тегеренте пескаблок менен тосулган. Жана могу бурчка магазин үчүн бир мондай помещение үчүн помещение калтырылып тур тугандар. Эшиги дагы тышкы тараптан, терезеси дагы тышкы тараптан коюш үчүн ориентир расчет алынган тугандар. Андан ары мектепке жөө барып келе аласыздар. Жакын жерде мектеп бар. Садиктерге деле жөө барып келсеңиздер болот. Жакын жерде частный садиктер деле көп. Жана мамлекеттик садикке деле жөө барып келсеңиздер болот экен. Ушул Лушухина көчөсүнүн жээгинде жайгашкан тугандар. Андан ары короосуна киргенде калган маалыматтарды берейин. Бул үйүздүн чыгыш чек арасы. Бул чыгыш чек арасы тугандар. Анан документтер боюнча кызыл китеп техпаспорт бар экен. Бул үйүздүн короосу жердин аянты 5 соток тугандар. Жердин аянты 5 соток. Үй жөнүндө айтсак узун турасы 10,8,5. Бышпаган кирпич, лай кирпич менен бүтүрүлгөн. Тышкы тараптан утеплять этилиптир. Фундамент деле бийиктиги 1 метрдей көрүнөт бол жол менен. Алды тарабы көрүп турганыңыздардай стяжка тугандар. Эки машина кенен баткандай көрүнөт. Анан үйүздүн могу тарабы мындай навес экен. Калсаңыздар үстүн жаап, магазин кылсаңыздар деле болгодай көрүнөт. Анда бийик салынып тур, могу пескаблоктор бийик салынып тур. Андан ары азыркы учурда үйдүн ички тарабында квартиранттар бар болгонго байланыштуу көргөзө алгам жок тугандар. Анан бул үйүздүн түштүк тарабы. Бул жакта алма бактары. Анан туалетке жана бул жакта сууга барганга тротуарлар деле куюлган. Мынакей жана айткандай үйүбүз тегеренте пескаблок менен забору бар тугандар. Ушундай бул үйүздүн түштүк тарабы. Эми берилбеген эмне маалымат калды тугандар? Бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Баасы $42,000 сүйлөшүү болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. $42,000 сүйлөшүү болот. Жакшы эле сүйлөшүү болот деп айтты үй ээси тугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан негизги маалыматтарды дагы бир жолу кайталай кетейин. Жердин аянты 5 соток, документтер боюнча техпаспорт кызыл китеп бар тугандар. Бул жолдун жээгинде жайгашкан. Углойдо дүкөн ачсаңыздар ыңгайлуу жерде. Ағордо конушу. Суу, свет бар, канализация бар, газ бар тугандар. Бул жакта кошуналар квартирант киргизип ишкердик кылат окшойт. Бизнес десек бир аз ачык болуп кетет, бирок кыскасы ишкердик кылат окшойт тугандар. Сиздер деле кааласаңыздар ушундай кылсаңыздар бул жерден маршруткалар өтөт. Дордой Моторско деле жакын, буякта дагы заводдор бар экен, аларга деле жакын. Ишчи күчү көп тугандар. Квартирант киргизип деле иштесеңиздер болгодай көрүнөт. Ээсинин номерин экранга калтырам тугандар. Достор менен бөлүшүп, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине жана башка дагы кимди бир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар.
анда мен семестрмен қоштасамын, кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.